Ал киши жашырган жок да, мен ушул көчтү улайм дебедим. Жок, сиз кызыксыз да азыр моундай болуп атпайбы. Жок, андан кийин бул киши айтты азыр амнезия болуп калат депчи, шайланган президент. Туура, чындыгында амнезия болуп калат. Мен ошол Текебаевди кармаганда не деген ачуу кайрылуу жасадым мен. Садыр Жапаровду кармаганда не деген ачуу кайрылуу жасадым. Ошондо укпады. Кийин Атамбаев эмне деди? Менин жанымдагы кеңешчи менен жардамчыларым мага маалыматты бербептир деп. Алар башка планетада жашайбы? Же азыр Бүбүкхан айым айтканда амнезия болуп комада жатып калган учур болобу? Асия айым айтты. мен айткам. Амнезия деп сиз айттыңыз. Жок, мен айттым. Мына ошо сиз айтып, мына карабайсызбы? Бул деген нерсеге так айтышыбыз керек биз. Ойнобогула. Ойнобогула. Калып эле өзүңөр мындай бир жакшынакай болуп көрүнүп, мен билбей калдым, укпай калдым, мен боорукер атамын. Эч кандай андай болбойт. Себеп балык башынан сасыйт. Сасыган жерден улам кетип отурат. Анан айтып атасың, карабайсызбы? Бүгүн парламент эгер Жээнбековду жоопке тартуу боюнча бийлик алмашып кеткен болсо, 103'ü колдоп берет, ишенип коюңуз мага. Анан эмнеге үмүт тартып атасыз? Сиз мындай отуруп алып, анан момундай чечим кабыл алыш керек, тигиндей чечим кабыл алыш керек. Азыр парламенттин кандай чечим кабыл алышы керек экендигин Коопсуздук кеңешинде чечишип атат. Булардын колуна кагаз гана берет. Себеп булардын колу менен бүгүн отту кармайт. Түшүнүп атасызбы? А эгер Жээнбеков өзү баягы бир кишилерге жаман көрүнбөйүн деген болсо, бүгүн булар өтө арыстан болуп чыгат. Гыркырап чыгып туруп, баягы жаман тизмеге тизилгендердин баарын отставкага кетүүсүн талап кылышып, анан токтом кабыл алышат. Токтомдо 107 киши колдоп берген болот. Эми ал сценарий белгилүү да бүгүн эле.